Курч мүнөзү, өткүр сөзү тайманбас. Көк жал сыңдуу майтарылбас жалтанбас. Элдин уулу, элдин сүйгөн баласы, эли үчүн уруп жүргөн жандалбас. Чече сүйлөп, ак караны ылгаган, керек болсо ажоону да сындаган, кастарылаган кең мекенин бартаган, калк нанына кыянатты кылбаган. Уурдабады, казынадан албады, эли үчүн жан үрөөдөн талбады, бийлик үчүн абийиринен ажырап, бирөөлөрчө башын жерге салбады. Арстан мүнөз, сүрүкүчтүү качырган, душманына каршы туруп батынган, адахандай чанда адам жаралат, андай адам тарых бетке жазылган. Адахандай чанда адам жаралат, андай адам тарых бетке жазылган. Өздөрү бул жерде олтуруп, жүрөктөрү абакта болгондордон Кудай сактасын. Жүрөк абакта калган жаман. Адам деңиздин астында болобу, же асманда болобу, кайсы жерде жүрсө дагы, жүрөгү эркин болуп, каалаган сөзүн айта албаса, каалаган пикирин айта албаса, жетеленген малдай болуп жүргөн, өткөргөн өмүрү бул өмүр эмес. Кыска өмүрлөр болот, кыска жасаган жумуштар болот. Мына ошол тарыхта жарык этип жанган жылдыздай болуп кала берет. Ошондуктан жанагы абакта жатат, аякта жатат, биякта жатат дегендерди мен айтам да, адамдын жүрөгү эркин болсо, ал жашоонун рахатын сезе берет. Кайсыл жерде экенине карабастан. Мен баарыбызга кааларым ушул: жүрөгүбүз эркин болсун. Ар бир нерсени убагында айта билели. Ар бир нерсе ачуу болсо да, таттуу болсо да айта билели. Мына ошол көз илмемдердин турган жашоо, бул жашоо. А калганы жаныбарлар деле жашай берет. Курсагы тойгон жерде, суу ичкен жерде, жакшы жаткан жерде жашай берет. Адам менен айбандын бир айырмасы ушул: өзүнүн көкүрөгүндөгү сөзүн айта билүү.